Тарых музейи. Кыргыз мамлекеттик тарых музейи 1926 жылы белгилүү этнограф Саул Матвеевич Абрамзон тарабынан түзүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин аталган музей мамлекеттик тарых музейи статусун алган. Бул музейде кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхына тиешелүү байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый эстеликтер бар. Борборубуздун көркү болгон тарых музейинде бир гана кыргыздарга жана Кыргызстанга тиешелүү маалыматтар сакталбастан, орток түрк элдеринин тарыхы жана маданиятынын издери да сакталган жай. Бирок музейдин ичиндеги экспонаттар жана шарттары кыргыз тарыхын чагылдырууда жетиштүү болгон эмес. Кээ бир экспонаттарды сактоого шарт жоголгон. Анткени музейдин экспонаттары бирдей жылуулукта сакталыш керек. Ошого байланыштуу аталган модернизацияга муктаж болгон. Мен чоң ыраазычылык билдирип кетет элем ошо ТИКага. Абдан жакшы жардам берип атат. Анткени биздин мамлекетибизде эң чоң ушу биздин мамлекеттик тарых музейибиз. Ошого көңүл буруп бизге жардам берген. Сөзсүз өзгөрүштөр болот ба? Эми алыстан көргөндө эле апапакай имарат болуп көрүнүп атат. Муну атайын мындай сложный технология менен тазалашты. Анткени мраморду тазалап жууганга ар бир эле эмете албайт муну. Атайын адистер келип эметкен. Атайын химический раствор менен тазалашты, жуушту аябай мунучу. Анан эң өйдө жагыначы скалолаздар эле келип эле ошол жакты жууп тазалап анан оңдоп кетпесе, аябай көп жылдан бери кыйналганбыз. Аякта жок, абдан көп жок мраморлор болчу. Ошонун баарын окшоштуруп мраморду таап, анан кийин чапташты. 2016 жыл тарых жана маданият жылына карата ТИК агенттиги Боордош кыргыз элинин маданиятына жана орток тарыхына кайдыгер карабастан, жардам катары тарых музейдин толук түрдө капиталдык ремонттон өткөрүп берүүгө убада берди. Маданият министри Алтынбек Максутов жана ТИКанын Кыргызстандагы программалардын координатору Эврен Рудбил тарабынан эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Музейдин оңдоп түзөө иштерине Туркиядан атайын адистер тартылды. Долбоордун алкагында тарых музейинин сырты толугу менен оңдолуп жаңыланды.